Assalamu алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан эже карындаштарым, саламатсыздарбы? Бүгүн мен Провоженский площадтагы Жаңышкүл эжекебиздин дүкөнүнө келдим. Эжекебиз буюрса мына тигүүчүлүк курсундан баштайыптыр. Ошол боюнча да маалымат кылабыз. Көп товарлар келиптир. Төшөк боюнча көптөгөн суроолор болду эле. Мынакей төшөктөрү дагы бар, буюрса заказ берсеңиздер болот. Толук маалыматты ичкериден алып берелик. Мына Провоженский площадтын экинчи бактынан чыгып эле солго караганда торговая галерея деп турат. Ушул жерден киргенде -1-де жайгашкан. Жүрүңүздөр мекендештерим. Көргөзөлүк, эгер агаларым көрүп жаткан болсоңуздар, эже карындаштарыңыздарга жөнөткөңүздөр. Өтө керектүү кесип, буюрса кимдир билерге пайда болуп калар деген тартып атабыз. Киргенде басабыз. Мына отель деген жерге киргенде оңду карай басабыз. Түзүнөн келип эле ылдыйга түшөбүз бул жака. Мына бул жерде оң жагында дүкөн жайгашкан, сол жагында эжекелерибизди абуш айтып үйрөтөт могул жагында. Жаңышкүл эжекебиз шартка байланыштуу жакында эле төрөп жүзү менен чыкпай эле коеюн деп атат. Мына мындай кылып эле көргөзүп коебуз. Эжеке кандайсыз, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы иштеп атасызбы? Рахмат. Бизди көптөн бир туугандар көрүп турат. Буюрса обучениени баштадыңыз. Ооба. Бизде биринчи, анан экинчи, 6-чы дем алыш күндөрү окуу болуп атат азыр. Шейшеп тигүү, бычуу боюнча. Анын ичине эмелер кирет. Размерди үйрөтүү, тигүү, анан материалды кайерден алабыз, ага кеткен баягы упаковка, башка майда чүйдө расходторду оптом кайерден алабыз, ошонун баарын көрсөтөбүз. Бир группага 5 кыз жазылат, бир кыз 15 миңден жазылат. 15 миңден? Ооба. Канча саат бою окуу болот? 5-6 саат. 5-6 саат бою, Анын арасында 4 күнүн ичинде үйрөнө албаса, 4 күн ичинде үйрөнө албагандар да болот. Башка күндөрү биздин убакытка карап, кыз өзүнүн убактысына карап, бизге жардам бергенче дагы практика катары үйрөнүп кетсе болот. Азыр ошондо окуу 4 эле күн болобу ошондо? Окуу 4 күн. Окуу 4 күн, 4 күндүн ичинде ошол пастельный бельелорду кандай тигишти, ошолорду эле үйрөтөсүз же төшөк кабышты дагы үйрөтүлөбү, кандай? Жок, только пастельный белье. Пастельный бельелор, Төшөк башка, конверт башка. Тема дегендей. Төшөктөр азыр сизде даярлар аябай көп экен. Төшөктөр түрлөрүн аябай көп киргизип коюпсуз. Могу төшөктөрдүн баалары канчадан эжеке узундай жайылып турган? Бизде төшөктөрдүн баасы бардыгы бирдей эле. Сразу алып кете турган болсо магазинден, мисалы бүгүн алып кетсе, бир штук төшөк 3 миңден. 3 миң, мына бул төшөк 3 миң. 3 миңден. Могучу кыска, бул кыскабы же? Жок, бул эки бүктөлгөн ушундай стандарт этиндей болот. Бул эки бүктөлгөн буга дагы ушундай пахта салынат. Бул деле 3 миң. Бир штук 3 миңден. Кадимкидей өзүбүздүн пахталар салынып, мына пахталар могу жакта турат. Ичине Кыргызстандан келет демекчи. Анан балыштардын штугу канча? 650ден. 650ден. Канча штук каласа, ушу кошуп ала берет. Дагы толуктап төшөктүн бааларын айта кетейин, Иса, сөзүн бөлүп койдум. Бир штук төшөк магазинден сразу сатып алса 3 миңден, бир ай мурун жазылып алса 1,5 миңден 50% акчасын төлөп 1 айдан кийин алып кетсе болот. Дагы чоң баса белгилеп кетчү нерсе, бизде азыр заказ көп. Заказдарды аябай кечиктирип берип атабыз. Күтүп, түшүнүп алгандар бар. Анан сразу сатып алып кеткенге бизде кээде гана болот. Потому что буларды биз бардыгын нолдон баштап бүткөнгө чейин өзүбүз бир жерден даярдайбыз, ушу жериндечи. Ошон үчүн жетишпейт. Эки адам шырыйт, кабыйт. Тигет, шырыйт. Негизи могу Москвада биздин үй алган бир туугандарыбыз аябай көп. Мына видеолор жөнөтүп коюңуздар. Өзүнүн кыргыз төшөктөрдү салып, мына бул жерде баягы матрастар бар экен, Булар балар канчадан эжеке? 3 миңден 2 кишилик, 1 кишилик 1800дөн. Иштөө убактылары кандай магазинде? Азыр деген иштөө убактысы биринчи, экинчи күнү выходной болуп атат, калган күндөр иш болуп атат. Бул жактагы төшөктөр, балыштар азыр сатылабы же кандай болуп атат ошондо? Ээлери барлары дагы бар, сатыла тургандары дагы бар. Бизде көбүнчө алдын ала акча төлөп коюшат. Ошонун мисалы ээси бар. Экөөнү тең бир адам алып атат пахтадан. Бирөө астыга салганга, бирөө үстүгө жамганга деп бирөө заказ кылган болчу. Алдын ала көп төлөп заказ кылып коюшат. Канчадан эже, канча булар? Бир кишилик
пактадан даярдалган, кышырылган 2,5 миңден, 2 кишилик 3,5 миңден. Бул төшөктөр пакта салынуучу. Жауынгыштар дегендей кийимдер бар экен бул жакта. Кийимдер азырынча азайган, потому что ошо сен жогоруда айткандай товарга мен өзүм барчымын да. Төрөгөнүмө байланыштуу азырынча кичине убакыт бар, ден соолукка байланыштуу. Мына шейшеп төшөк менен иштеп атабыз. Бул жерде сумкалар бар экен. Сумкалардан бир көргөзүп коеюн, а? Сумка оронгон нежелерге жоолуктар бар экен, мойзен 5. Сумка жоолуктар бар. Булар канчадан эже мо? 1800дөн 2500га чейин. 2500га чейин тандап аласыздар. Доставкалары болуп атабы сизде? Жок, бизде билесиң го доставка жок. Доставка жок. Эжекебиздин Instagram баракчасынан кат алып кетиңиздер. Анан чоң дагы баса белгилеп кетчү нерсе, азыр WhatsApp, Instagram бардыгы эле келген, бизге биздин дайрекке келе турган каттарга өтө кеч жооп берилип атат, кээси жооп да берилбей калып атат. Анын бирден бир себеби мен жакында эле төрөп ишке чыкканыма байланыштуу. Бала менен болуп жетишпей калып атам. Төшөк экен азырынча. В основном төшөк шейшеп менен иштеп атабыз. Анан апрелдин 1-инен баштап Бишкектен товар келет, анда дагы буюрса сен чакырып бел менен бөлүшөбүз буюрса. Жакшы маалымат. Мына постельный бельелорду тигип үйдөн деле ушундай бизнес баштасаңыздар болот. Мисалы мондай кылып бул жерден иштеп калсаңыздар да болот. Эжекебиздин колунда көптөгөн эжекелер отурат эле, азыр баардыгы үкүп чыгып кетишти. Видеого түшпөйм деп. Эми алардын да үй бүлөсү бар. 7-8 эже бар эле. Жарнама тартабыз деп чыгып кетишти. Мына ушундай бир туугандар, окуйм дегендер жазылыңыздар, төшөк алам дегендер чалып заказ бериңиздер. Постельный бельелорду 1 ай алдын заказ берсе кандай болот? Ошондой дагы бир арзанатууларыңыз бар эле. Ошо боюнча айтып койбойсузбу? 1 ай алдын заказ берсе 1000 рубльдан бардык размерлер. Анан 2 ай 3 ай алдында заказ бергендер бар. Алар 10 штугу 650дөн 550дөн заказ берсе болот. Азыр наличие постельный белье ушулар эле экен да, же булар заказбы? Бул да заказ кетет. Наличие бизде мурдагыдай турбай атат. Мондай рулондор бар. Бул жак көрсөтсөң ушундай. Ушу рулондорду эле монтип алып келип туруп эле көрсөтүп сразу эле 15-20 мүнөттүн ичинде тигип берип коюп атабыз. Сразу келсе. Мындай витринага тезип чогултуп койгонго убактыбыз жок дагы болуп атат. Иштөө убактылары бир катар айтып койбоз анда. Иштөө убактыбыз эртең менен 11ден кечки 8ге чейин бирок клиенттерди принимать этебиз. Баягы заказ алдын ала төлөп койгон клиенттер келип алып кетет да. Аларды 4дөн 7ге чейин. Мындай халаттарыңыз бар экен, а, жаштарга? Булар эми азыраак санда калгандар. Ооба. Ишиңиздер ийгилик. Мына постельный бельену тигип үйрөнөм деген эжекелерге жөнөтүп коюңуздар. Ушундай бир кийимдери калып эжекебиз анан төшөк экен да, көбүнесе өзүбүздүн кыргыз төшөк балыштар ушул жерде сатылат. Көрүшкөнчө анда группаларга бөлүшүп коюңуздар, жазып чалыңыздар. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.